Ошондо бизге айтканда биз эртерээк аракет кылып кала берек. Жакшы эле жүрөт, мунун жүрөгү ооруса керек деп жүрдүм эле да. Жүрөгүнөн коркот элем мен. Бул ушу Россияда жүрүп бир ооруп келди эле арыктап келген экен да. Анан эбикем доодурга көрүнбөйсүм десем, доодурга көрүнөм деп анан жакшы болуп кетти эле. Анан бизге айтпай жүрө берип турбойчу. Биз умурага кетип атканда дагы ооруп аткан экен да. Ошондо бизге айтканда биз эртерээк аракет кылып кала берек. Ушул үй бүлөдө ушу балдарын багып аткан ушул Камил эле. Бирок азыр деле иншалла жакшы болуп кетиш мүмкүнчүлүк бар экен. Эми биз баардык жерге алып барып атабыз. Ошко 2 жолу алып барды. Бишкекке деле алып барайын деп жатканыбызда ошол жактан Табакалова деген профессор аял Ошко келди. Ошого да жетип бардык эле. Ушу кеч калып атасыңар, эртерээк аракет кылбайсыңарбы деп ошол эже бизди 10 күн жатып тезирээк ошол Индияга баргыла деп ошол эже бизге жолдомо айтты да. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстан эли. Бүгүн силерге ушул үй бүлө менен чогуу силер үчүн бир кайрылуу жасап атабыз. Бул видеобуздун силерге кайрылуубуздун себеби ушул көрүп турганыңардай эле акабыздын абалы чындап эле кичине оор. Эртең уже акабыз Индияга жолго чыгат. Уже билеттер, визалар бүт баары алынган. Даже ал жактан больницалар менен да сүйлөшүлгөн. Акабыз операция болуш керек. Операциясына $45.000 үстүндө акча керек экен. Кегиле мусулман бир туугандарым, ушул видеону сизге көрсөтөбүз, Кудайым сизге атайын ушул видео жөнөттүр. Кудайым сизди жакшы көрөт экен. Бүгүн мына чөнтөгүбүздө 200 сом, 500 сом акчабыз менен магазинге кирсек эчтеке келбейт. Бирок ушул 200 сом, 500 сом акча менен канчалаган соопка ээ болушубуз мүмкүн. Бу дүйнөгө пайдасы тийбесе акыретибизге тиет. Иншалла бу дүйнөгө тоже Аллахым сизге андан миллион эсе көбүрөөк кылып кайтарат иншалла. Кегиле бир туугандар ушул акабызга колубуздан келишинче жардам берели. Акча жактан жардам берген, эхсан кылган возможностубуз жокпу? Кегиле колубузду ачайлык да ушул акабыз ден соолугу үчүн бир дуа кылайлык. Ушул видеоду максимал дарежеде таратайлык, репост басайлы иншалла. Ассаламу алейкум, эл журт. Ошо мен Токтосун Чыныбектин бир тууган иниси. Токтосун Чыныбек, менин атымда Мбанк бар. Номер 504 менен 0504 менен 060877 Чыныбек деп чыгат. Анан Россия жергесинде Сбербанк 7991 134 5670 дегенде Сбербанк, ушул номерде Тинькофф дагы бар. Ал Токтомушев Чыңгыз Улукбекович деп чыгат.